2021-жылғы ушул Кара Суу шаарындагы эс алуу борборуна коюлган экен. Интернационалист жокерлерге ата мекенinde ишенимдүү уулдарына арналат деп коюлган экен. Мен дагы каерде экен бул танк? Мен дагы барып бир көрөйүнчү десеңиз, бул Кара Суу шаарындагы эс алуу борборуна коюлган экен. Мына башты карасаңыз, аябай чоң экен. Танкка лайк басып коюң. Кара Суу шаарындагы эс алуу борборунда кандай өзгөрүүлөр болду? Мен аталышын билбейм. Бул жакта тарбуз бар экен, бул жакта поезд бар экен. Ар кандай балдар ойной турган нерселер бар экен да, өзгөрүүлөр аябай чоң. Эми балдарды алып келгенден кийин бул жерде курсак ачып кетет. Ыйлап атат, эмне кылыш керек сизге? Жок дегенде намбургер же болсом шаурма, гамбургер ошондой нерсе керек балдарды курсагын тойгозуш үчүн. Бул кайсыл парк десеңиз, Жомарт Бөкөнбаев атындагы эс алуу борбору. Бул жакта айлабүй Кара Суу. Ошону тушунда эле аялдаманы көрсөтүп коелу. Ушул жерде тест атым бар. Эс алуу борборунан келгениңизде бул жакта аялдамада атайын сиздер үчүн курсак ач акелерге жөнөтүп койгула. Нан кебаб. Негизде өз нан кебабты билесиздер, ар жума күнү 4+ болот экен, 5-адамга уже бесплатный болот. Ар жума ошондой экен, шаурма, пицца айырмасы жок. Ошондой экен, карасаңыз. Эми менюда эмнелер бар десеңиз, менюда намбургер, ток эти, острый, сырный, эки ой, коктейльный, микс, ар кандай түстөрү бар экен. Экинчи филиал ачыш урматына сиздерге аябай сонун сунуш, арзан баада нан кебабты ошол аялдамада жеп кетсеңиздер болот экен. Биринчи филиал каякта десеңиз, биринчи филиал базарда Өзген стоянкада болчу. Билгендер өздөрү билишет, билген акелер бир лайк басып койгула. Эми ичкерде болуп аткан процессти көрсөтөбүз. Ичиндеги процессти көрсөтсөк, карасаңыз, бүт бардыгы таза, адал нерселерден эң негизгиси, мына нерсени карасаңыз, курсак ач досуңарга жөнөтүп койгула. Эми бунун ичинде эмнелери бар? 4 түрдүү эт болот экен. Шашлик, котлет, сосиска, эң негизгиси прессталган эти болот экен. Карасаңыз, специальный Өзбекстандан келтирилген атайын сиз үчүн, курсак ач достор үчүн. Мына стрипс карасаңыз, бул дагы аябай сонун. Просто буну жеп көрүш керек. 200 сомга 300 грамм берет экен. Мунун баасы 300 сом болот экен, мунун баасы 280 сом. Хот-дог ичинде эмнелер бар? 2 сыр бар экен, 2 сосиска бар экен, дагы 4 эти бар экен да. Мына чиз деп коюлган, сиз бите лайк басып коюң, мына карасаңыз. Эң негизгиси бул нерселер бүт бардыгы свежий турат экен. Эмнеге? Мына ичи холодильник экен, карасаңыз, бүт бардык нерселер свежий турат экен да. Курсак ач досуңарга жөнөтүп, бир лайк басып, ушул жерде аялдамадан беймарал тамактанып кетсеңиздер болот. Тандоо ар дайым сизде, тандоодон адышпаңыз.